4 бап эстен кеткис кездешүү. Юсуф ишинин көптүгүнө карабай, Турсун менен кошо ысык көлгө барып келүүнү чечти. Кызы Аминаны ала баралыбы же жокпу деп көпкө ойлонушту. Турсун кызын ата-энесине аябай көргөзгүсү келген. Кичинекей кыз алыс жолдо кыйналаарын ойлогон Мубаза макул болбоду. Кызыңар болгону 1,5 жашта, чоңойсун. Ошондо чогуу алып барасыңар. Азырынча менин жанымда үйдө кала берсин. Бала багуучу экөөбүз силер келгиче карап турабыз, деп караманча кашайып болбой койду. Алар атайын коштоп баруучу жалдап 3 ат жана 1 арабаны кошуп Ченгти менен бирге жолго чыгышты. Арабага бир нече мүшөк буудай, күрүч, таттуу-паттуу, туугандарына кийим-кече салышты да үстүнө эски жууркан төшөктөрдөн таштап коюшту. Турсун Турпанга чейин арабада барды, андан ары атка минди. Бала кезден ат минип чоңойгон Турсун ат мингенден кыйналган жок. Кээ бир жерлерден эркектерден озуп текирең таскак жүрүшкө салып, алардын үрөйүн учурду. Туткундан бошоп чыккандай, тоонун жел аргы шамалына бетин тосуп, тоонун таптаза булагынан кере-кере жутуп, моокуму канбай жатты. 6 жыл ушул туулган жеринин алтын топурагына зар болуп алыста жүрбөдүбү? Ал 6 жыл туугандарын, эң жакын адамдарын көрбөй, алардын муң зарын тең бөлүшө албай, зарыгып, сагынып, алыста жүргөнүнө ичинен сызып, өкүттө баратты. Жаңы атып бараткан күндүн алтын нурларына чагылышып, чалкып жаткан ысык көлүн көргөндө жүрөгү көөдөнүн жарып кетчүдөй дүкүлдөп, көздөрүнөн сүйүнүч менен сагынычтын жашы буурчактап акты. Алар Акташка жеткенде түн кирип, баары терең уйкуга кеткен кез эле. Аттан секирип түшкөн Турсун учуп күйүп үйүнө жетти. Кудай жалгап эшик ачык экен. «Атаке, энеке, мен келдим!» деп жаңы эле уйкудан элдир-селдир ойгонушкан эн атасынын кучагына буркурап ыйлаган боюнча боюн таштады. Ызы чуудан Самаган менен Садыр да ойгонушту. Алар да эжесин аман-эсен көргөн көздөрүнө ишенбей ыйлап жатышты. «Аябай чоңоюп калган турбайсыңарбы? Апам гана?» деди Турсун. Инилеринен апасы ар дайым отурчу ордунан апасын таппай. «Апам 2 жыл мурун каза болду», деди Садыр жер карап. Турсун ызы чуу болуп туугандары менен учурашып бүткүчө, аларга тоскоол болгусу келбеген 3 эркек аттарды чечип, арабадагы жүктөрдү үйгө ташып кийиришти. «Юсуф, бир боорум, сени көргөнүмө кубанычтамын. Кош келипсиң». Адыл күйөө баласын бекем кучактап учурашкан соң Ченг менен амандашты да баарын үйгө чакырды. Жаңылай уулдары менен тез эле самоорго чай кайната салышты да баары дасторкон четине отурушту. «Силерди аман-эсен көргөнүбүз кандай бакыт. Биз силерди 1 жыл издеп таппаган соң тирүү калышкан эмес турбайбы деп Куран окутканбыз. Кудай кааласа көп жашайт экенсиңер», деди Юсуф кубанычын жашыра албай. «Ооба Юсуф, жараткан Алланын амири менен аман калдык. Боору бүтүн, башы аман кайткандар аз болду. Көбүнүн теңинен жарымы аман кайтышты. Бир үй бүлө бүтүндөй кырылып калгандар да бар. Аман-эсен кайтып келгендер жакындарына Куран окуп жатышат. Кудайдын куттуу күнү Куран окутмай. Карапайым калкка кыйын болду. Баарыбызга чарбабызды кайра курууга туура келди. Юсуф, Ченг, силерге рахмат. Жиберген жардамыңарды алдык. 1915 жылы биздин жакын адамдарыбыздын көбүн ачарчылыктан аман сактап калдыңар», деди Адыл. «Колуман келгени ошол болду. Ошондо силер акыркы 2 жыл кай тарапта баш калкаладыңар?» деп сурады Юсуф. «Жазалоо отряды жөнүндө укканда не кылаарыбызды билбей калдык», деди Адыл сөзүн улап. «Биздин айылдан 10 чактыдай бала менин жана аксакалдардын айткандарына баш ийбей, кошуундарга кошулуп алып, коңшу айылдагы орустардын үйлөрүн талкалаганга катышты.
Биз алар менен сүйлөшүп, өзүбүздүн тартип боюнча мыйзам чегинде жоопко тартууну ойлоп жатканбыз. Анан эле падыша армиясы күнөөлүүлөрдү эле эмес, алардын туугандарын да камап, ошол турган жеринен эле атып жатыптыр деп угуп калдык. Тезирээк бир чечим кабыл алуу керек эле. Аксакалдар менен кеңештик да көпчүлүк менен бирге Кытайга баш калкалап качмай болдук. Таң сургөндө даяр болгула деп баарына көрсөтмө берген менен таңдын атышын күтпөй эле жолго чыктык. Баардыгы канча экенин эсептегенге да убакыт болгон жок. Жолдон бизге коңшу айылдардын адамдары кошулуп жатышты. Биз Капчыгайды бойлоп тоо тарапка жөнөдүк. Капчыгайдын аягына жеткенде топ-топторго чачырап бөлүнөлү деп чечтик. Анткени адамдар аябай көп болгондуктан баш аламан эле. Экинчиден бөлүнсөк көбүрөөк адам аман калат. Жазалоочу солдаттар бөлүнгөн топтордун баарынын артынан түшүп кубалай албаса экен деп ойлодук. Ошентип биз 4 топко бөлүндүк. Чүчүк кулак кармашканда кайсы топко кандай капчыгай туура келсе, ошол жака жөнөйбүз деп чечтик. Натыйжасында 2 топ узун жол менен рыбачы тарапка батышка, берки 2 топ чыгышты көздөй, кыска, бирок татаал жол менен Кытай тарапка жөнөдүк. Кийин уксак, чыгыш тарапка кеткендер биригип алышкан экен. Алардын солдаттар кууп жетиптир да, бирин калтырбай баарын атып салыптыр. Балдарды кошкондо баардыгы 65 адамдан турган биздин топ батышты көздөй, түзөң жерлерге кайрылбай, тоолор менен көл жээктеп кете бердик. 5-чи күн дегенде Кеминге жетип, ал жерден түштүк батышка багыт алдык. Биз көздөгөн оюбуз боюнча Нарынга жетип, ал жерден Бедел ашуусу аркылуу Кытайдын Ак Суу деген шаарына өтсөкпү дегенбиз. Колубузда кичинекей балдарыбыз бар болсо, айдаганыбыз мал болсо, албетте шыр жүрүп кетиш кыйын эле болду. Болжол менен 20-чы күн дегенде Жайык өрөөндү ашып, Капчыгай аркылуу тоого чыгып бардык. Байкасак бир топ эле бийик жерге чыгыптырбыз. Тоого эптеп чыккан адамдарыбыз арып, карып, аябай чарчаган экен. Тоо дарыясынын боюнан ачык, жазык жерди көргөндө биртике тыныгып эс алганга жайланыштык. Балдар койлорду андан өйдө айдап кетишкен. Бир кезде 100 кадамдай узап кеткен жолдош колун булгалап, тиги өрөөндө биз тарапка бир топ атчандар чаап келатат деп ылдый чуркап кыйкырып келатат. Бир нече адамыбыз жаныбыздагы аскага чыгып карашса, чын эле 50 чактыдай атчан солдаттар биз чыккан Капчыгайды көздөй шашпай көтөрүлүп келатышыптыр. Байкасак 1 саатта бизге чейин жетип калышчудай, каякка баш калкаласак деп айлабыз кете түштү. Өйдө чыксак, мал айдаган топтошкон адамдарды дароо байкап калышат. Ары кетсек, атчандар тез эле кууп жетишет. Арабыздан бирөө келгиле, биз мурдатан эле ушул жерде жайлаган көчмөндөрдөй түр көрсөтөлү деген сунуш киргизип калды. Ары ойлоп, бери ойлоп, ошондой кылууну чечтик. Эркектер эң жок дегенде 6 боз үй тигишибиз керек. Аялдар болсо буюм тарымдарын жайгаштырып, көптөн бери ушул жерде жайлап отургандай көрүнүүгө тийиш. Ушунун баарын 1 саатка жетпеген убакытта жайгарып бүтүрүшүбүз керек эле. Көпчүлүк менен жасаган иш тез эле бүтөт эмеспи? Жарым саат ичинде 6 эмес 8 боз үй тигилип, кыздарыбыз үйдүн ичин жыйнап киришти. Аялдар болсо 2 казанга тамак салышты. Бирөөлөрдүн ачыткан камыры да бар экен, боорсок бышыра башташты. Ал тургай бадалдарга кир жайып коюшту. Бир боз үйгө төшөктөрдү салып, аксакалдарды отургузуп койдук. Балдар малды көздөй далдоо алыс айдап кетишти. Биз жаңылбаптырбыз. Атчан аскерлер 1 сааттан кийин жете келишти. Кебетелери көптөн бери ат үстүндө жол жүрүп чарчап чаалыккандай, ачуу тийген күнгө капкара болуп күйүп да кетишиптир. Сиз кайсы ауыл? Деп күнгө кыпкызыл болуп күйгөн эң алдында келаткан адам чала учук кыргыз тилинде сурады. Мен жооп бердим. Бирок анын өңүнөн эч нерсе түшүнбөй калганы көрүнүп турду. Мен Самаганды чакырдым. Ал ага чейин Караколдо орус түзем жатак мектебинде 2 жыл билим алгандыктан орус тилинде жакшы эле сүйлөп калган. Кырдаалды түшүнө калган Самаган дароо эле жумгал тарапты колу менен жаңсап көрсөтүп, кушчу айылынан экенибизди, жайдын башынан бери ушул жерде жайлап жатабыз деп дароо эле оюнан чыгарып айта салды. Бул жерде көптөн бери жашагандай көрүнбөйсүңөр го?
чөбүнө мал дээрлик тийбептир, деди анын жанындагы аскер ишенбегендей. Биз журт которгонубузга 2 күн болду. Мурда тетиги тоонун ары жагында болчубуз, деди Самаган, колу менен бийик тоону көрсөтүп. Ал жакта көпкө жүрүп калдык. Чөп түгөнгөндө бияка көчтүк. Сен орусчаны кайдан үйрөнгөнсүң? Деди жанагы кызыл жүздүү киши. Мен жетиммин. Караколдо орустарда жалданып иштеп жүргөндө үйрөнгөм, деди Самаган, көйнөгүнүн жеңи менен көзүндөгү жашын сүртүп. Мени Раматылык апамдын агасы бияка ээрчитип келген. Бул жакпы, тиги жакпы мага айырмасы деле жок. Кайра тиякта жакшыраак болчу. Самагандын көз жашын көргөн аялдар эмне болуп жатканына түшүнбөсө да, ысык боорсокторун алып чыгышып, кырдаалды оңоп кетишти. Ачка болгон аскерлер боорсокту көргөндө көздөрү жайнай түшүп, ысык боорсоктон бурдап чайнашып, жакши деп мактап калышты. Андан соң бир нече аскер тегерек четти текшерип чыкты. Буктурмада эч ким отурган жокпу дегенсип, ар бир бадалдын түбүн аңтарып карашты. Эч ким жок экендигине көздөрү жеткен соң андан ары кетишти. Самаган, сен азамат жигит болуп турсуң, деди Турсун инисине карап. Ал ыраазы боло башын ийкеди. Ооба, Самаган болбосо эмне болуп кетерин бир Кудай билет эле, деди Адыл андан ары сөзүн улап. Чарчадыбы, же чоочулагандан кыйнала түштүбү, орус солдаттар кетер замат апабыз ооруп калды. Ал боз үйдө отурган эле, капысынан эле башы катуу ооруп чыкканын айтып, көп өтпөй эс учун жоготту. Аны төшөккө жаткырдык. Анан тарамышы тартыша баштаганда колу бутун ушалап атып, эптеп токтоттук. Ошентип ал 5 күн жатты. Өлөр алдында көзүн ачты, бирок шалкылдаган дени боюн токтото албады. Апамды жерге бергенден кийин аксакалдар ошол орундан эч жакка жылбайбыз деп чыгышты. Алар бардыгы бир ооздон бөтөн жерден өлүп, сөөгүбүз бөтөн жерде калышын каалабайбыз дешти. Анын үстүнө андан ары дагы канча басаарыбыз белгисиз эле. Жол да аябай жаман болчу. Кытайда бизди эмне күтүп турганын ким билет? Ал жакта мындай жакшы болоору деле белгисиз. Мен көп эле орус кишилерди көрдүм. Алар деле биздей эле. Арасында жакшысы да бар, жаманы бар. Мына бүгүн көрдүңөр. Бизди өлтүргөн жокко, деди Темирбек өз оюн билдирип. Мындай сунушту жалпылап ким каршы, ким макул деп ортого салдык да, көпчүлүк добуш менен ылайыктуу жер таап, ошол жерде калууну чечтик. Эң биринчи бизди тоодон эч ким таба албагандай жашыруун жер керек эле. Эркектер тияк бияка чыгып, чалгындап келген соң ошондой ылайыктуу жайды табышты. Алар тапкан жер түндүк түштүк тарабынан бийик тоолор менен курчалган, ылайыктуу жайыты да, суусу да бар эң ыңгайлуу болуп чыкты. Ашуудан өтүү канчалык кыйын болгонуна карабай, күздүн ортосунда ошол жакка көчүп барып, кышка камылга көрүп калдык. Алыбыздын жетишинче чөп чаап, отун, тезек чогултуп, мал короо жасап алдык. Малдын башын санасак, болгону койдон 28 баш, 2 өгүз, 3 уй жана 16 жылкы бар экен. Ошондой эле октору менен 2 мылтыгыбыз бар эле. Буудай азыраак болчу. Эгерде жакшылап үнөмдөсөк, 64 оозго 6 айга жетмек. Кышкы кара буудай, арпа себүүнү чечип, дароо жер айдоого кириштик. Кыш түшкүчө 10 соткадай жерди айдап, сепкен үрөнүбүз кылтыйып чыгып калды эле, кар жаап, күн сууктай түшкөндө тилекке каршы шамал үйлөп кетти. Эгин талааны колубуздан келишинче жууркан төшөк, шырдактар менен жаап, жылууламыш болдук. Анан бир кар калыңдап түшкөндө Кудай жалгап шамал токтоп калды. Ошентип бир аз болсо да түшүм алдык. Кийинки жылы 2 айдоодон жакшы түшүм чогулттук. Кышты жакшы эле кыштадык. Бир гана карышкыр күчөп, малга эле эмес, адамдарга да кол сала баштады. Ал жерде карышкырлар аябай көп экен. Биздин тоолордогу карышкырларга караганда бир топ чоң. Адамдардан биринчи болуп малга чөп салганы барган жолдошко кол салышты. Тилекке каршы аны жана дагы бир кызыбызды сактап кала албадык. Малдан бир жылкыбызды жана ондогон койлорубуз кырып кетишти. Ушунун баары 5 күндүн ичинде болуп өттү. Бир нече карышкырды эптеп өлтүрдүк, бирок жайнаган ач карышкырларга каршы күрөшүүгө даяр эмес элек.
Ачык мал короодогу койлорду көргөн карышкырлар айланчыктап кетпей коюшканда аргабыз кетип, түнкүсүн малды боз үйгө айдап киргизүүнү чечтик. Мал үчүн так ортосуна 2 чоң боз үйдү тигип, айланасына өзүбүздүн боз үйлөрүбүздү жайгаштырдык. Бир нече үй бүлө бир үйгө биригишти. Кысылсак да жылуу, анан коркунучсуз болуп калды. Балдарды күнү түнү боз үйдөн чыгарбай кайтарып жаттык. Түн ичинде эшикке чыккысы келген чоңдорубуз жалгыз чыкпай, 2-3 болуп чогулуп, мылтык менен чыгууга туура келди. Жазында карышкырлар башка ылайыктуу жер табышканбы, кайдадыр жоголуп кетишти. Ошентип аман калдык. Башкаларга салыштырмалуу көп деле жоготууга учурабадык. Айлыбыздын жарымы азырынча кайтып келишелик, дагы келишет го деп үмүттөбүз, деп сөзүн аяктады Адыл. Турсун Самаганга ат сатып берүүнү чечти. Аты жокта жигит болчу беле, деди ал инисине. Эртең эле базарга барабыз да сага ат тандайбыз. Эртеси эртең менен алар мал базарда ат тандап жүрүштү. Бүгүн мал көп деле эмес экен, деди Самаган базардын ичине көз жүгүртүп. Ушундай сулуу биздин базардан эмне издеп жүрөт болду экен? Турсун артынан кимдир бирөөнүн өзүнө кайрылганын баамдады. Бурулуп карап, алба далба кийимчен узун бойлуу жаш жигитти көрдү. Сиз элдин баары кеп кылып аткан Турсун деген сулуусуз да. Экөөбүз эмне таанышпызбы? Турсун өзүнөн көзүн албай тигилип турган бейтааныш адамдын өзүнө бекем ишенген текеберлигине таң кала ага кайрылды. Сиз жөнүндө тескейдеги таштар гана билбей калбаса, баардыгы сиз жөнүндө гана сүйлөп жатышат. Менин атым Бейше болот. Таанышып алдык. Эмне издеп жүрөсүз? Айта бериңиз. Биз жакшы күлүк ат издеп чыктык эле, деди Самаган. Бүгүнкү базарда сатып алганга ылайыктуу жылкы жаныбары деле жок. Өткөн жумада асыл тукум араб аргымагы бар эле, бирок баасы аябай кымбат болгондуктан эч ким сатып алган жок. Азыркы кезде андай атты ким сатып алмак эле? Эгер кааласаңыздар, ээсине алып барып келейин. Ошол жерден көрсөңөр болот. Сатып эле жибербесе, тиги Мерген сайда жашайт. Жакшы аргамак экендигин укканда Турсун макул болду. Алар баары бир ошол тарапка барышмак. Жолду карай Бейше куудулданып тамашалашып келатты. Сиз дайым эле ушундай куунак жүрөсүзбү? Деп сурады андан Турсун. Ананчы, көңүлүм ачылганда куунак болбогондо кантем? Мына бүгүн таң атпай сизди көрүп, көңүлүм көтөрүлүп, өзүмдү бактылуу сезип жатам. Сиз эмне бактылуу эмессизби? Сизди көргөнүм үчүн мен эмнеге өзүмдү бактылуу сезмек элем? Иниме жакшы аргымак сатып алсак, балким ошондо бактылуу болормун. Жолду карай Бейше Турсунга бейтааныш кыргыздын сонун ырын ырдап келди. Сиз ырдап жаткан эмне деген ыр? Бул ырчы Токтоголдун сүйгөнүнө арнаган ыры. Бейше бул ырды атайын Турсунга арнап ырдап жаткандай сезилди. Самаган Бейше көргөзгөн ак боз атты көрөөрү менен жактырды. Бирок баасын өтө кымбат сурап жаткан экен. Турсун соодалашпай туруп, сураган акчасын санап Бейшеге берди. Бейшеге ортомчулук кылган үчүн ортодон жакшы эле акча түшөөрүн билип турду. Сизди эч качан эсимден чыгарбайм го. Анткени сиздей сулуу аял затын көргөн эмесмин. Дайыма ушундай бойдон жүрүңүз. Кытайлыктарга салам айта барыңыз. Биз өзүбүз деле жакында ошол жактан келдик, деди Бейше кетеринде маанайып аз. Самаган жаңы атына дароо минди да Турсундун алдына түшүп чаап жөнөдү. Турсун жолду карай эмнегедир кайра Бейшени эстеп келатты. Азыр дээрлик ар бир үйдө боору бүтүн жам жок болгондуктан минтип күлүп, көңүлү ачык жүргөндөр сейрек эле. Баардыгы өз көйгөйү, өз түйшүгү менен алектенип жатканда, чын эле анын кайгысы жок болду бекен деп ойлоду ичинен Турсун. Анын сөзүнө караганда, ал да Кытайга качып барып келген турбайбы? Акыркы 2 жылда эл тарткан азап кайгыны ал деле тартса керек. Бейшеден уккан мукамоонду эстей албай бир нече күн убараланды. Бирок бир-эки эле кайрыгын эстеп калган экен, кыңылдап, ырдап жүрдү. Алар кайра кайтар күнү түндөн баштап майдалап күзгү жамгыр жаап баштады. Адыл бир нече күн кое тургула деп жакшы эле көндүрөйүн деди. Бирок Юсуф
Күз келип калды. Жамгыр эми басылбай жаай берет. Үй жайыбызга кар түшө электе жете барганыбыз оң деп көнбөдү. Жолду карай Турсун өзүнүн жана башка коңшу айылдардагы талкаланган үйлөрдү көрүп жүрөгү ооруп чыкты. Бардык жер ээлсиреп турду. Бир катуу шамал араң турган үйлөрдү кулатып сапырып кеткендей эле. Кээ бир үйлөрдүн эшик терезелери жок. Кээ бирөөлөрдүн эшиктери жыгач менен кагылып бекиген бойдон турат. Адатта бул учурда адамдар малдарын жайытка чыгарып, уйлар мөөрөп, койлор маарап, айлана өзүнчө эле шаңдуу болуп чыгар эле. Эмичи, эми мал тургай эл да көрүнбөйт. Орусу, кыргызы аралаш баары бир жакка житип кеткендей. Айлана жым-жыртыкка тунуп турду. Кытайга үркүп барып, оор тагдырга туш болуп, эрксизден кулчулукту башынан өткөргөн адамдардын жүздөрүндө кыйын кезең өчпөс так болуп калгандай эле. Көкүрөккө мөөрдөй басылган бул тактын кетиши оңой эместиги да анык. Бул кайгы Турсундун туугандарынан да кайчы өтпөй, жүздөрүнө мезгилинен мурда бырыш түшүп, жаштайынан муң кайгы кечирип, картая түшкөн инилеринин тагдыры аны убайымга салып турду. Жакындары жөнүндө кайгылуу кабар укканда жүрөгү бир солк этип мыкчыла түштү. Каршыкырга жем болгон өзүнүн балалык сүйүүсү жолдошту. 1916 жылы Үзөңгү кууш ашуусунда тоңуп өлгөн, бала кезинен бирге ойногон курбусу Апалды, Кытайда бир чака буудайга сатылып кеткен Үпөлдү эстегенде көз жашы токтобой агып жатты. Апал менен Үпөлдүн үй бүлөсүнөн атасы гана аман калыптыр. Жашы 40-ка чыга элек болсо да, кайгыдан мөңдүрөп чалга айланган эгиздердин атасын ал араң тааныбадыбы? Карааны көзүнөн учуп, уктаса түшүнөн, ойгонсо оюнан кетпеген, туулуп өскөн ысык көлүнөн жүрөгү канап, оор үшкүрүп узап баратты. Кытайга кайткан жол тынбай жааган жамгырдан улам кыйыныраак болду. Бир нече күн тынбай жааган жамгырда шөмтүрөп суу болгон кийимдерин күнүнө бир нече жолу алмаштырууга туура келип жатты. Күндүн көзү көрүнбөсө, кийимдер кайдан кургамак эле? Ның бойдон кайра кийүүгө туура келди. Бир жерге токтогонго Ченг ошол жердеги базардан солдаттардын суу өткөрбөс чапанын таап келди. Эки окшош чапан Европалык согуш аскерлерине тиешелүү болсо керек деп болжошту. Анткени жаан чачында башына кийип ала турган кошумча кыстырылган баш кийими бар экен. Ал эми күрмөгө көбүрөөк окшогон узун куру менен далы тушунда эки октун тешиги бар, үчүнчүсүндө чоо жайын аныктай албай коюшту. Алар Турпанга жеткенде денелериндеги кийимдер кургап калган эле. Ал жерде кадимки кыш өкүм сүрүп тургандыктан ал жерде 2 күндөй туруп калышты. Узак жол жүрүп келгенден бери Турсун оңоло албай жатты. Эч нерсеге көөнү тартпай, эртели кеч кускусу келе бергендиктен жаздык кучактап жата берди. Анын бул абалынан чоочулаган Муваза дарыгер чакыртты. Келген дарыгер аны карап көрүп, кош бойлуу деген жыйынтык чыгарды. Кадыресе бой тартып калган Амина ата-энеси жокто Мувазага аябай үйүр ала түшкөн экен. Ал кайда барса калбай этиктеп ээрчип жүрдү. Мувазанын өзүнүн балдары жок болгондуктан ал да кызга мээримин түгүп, аябай жакшы көрчү. Түн ичинде да чыдабай аны жанына алып алар эле. Амина аябай кыймылдуу, шок болуп чоңойду. Учуп күйүп бир ордунда турбагандыктан анын артында жүргөн Муваза да, бала баккан аял да кечинде суу жыгылчу. Экинчи кызы 1919 жылдын жайында жаңы башталганда жарык дүйнөгө келди. Юсуф менен Муваза энесинин урматына Фатима деп аташты. Ал төрөлөргө бир ай калганда Бейжинде студент жаштардын көтөрүлүшү башталып, ал чет элдиктердин куралдуу кийлигишүүсүнө каршы чыккан жалпы кыймылга айланып кетти. Студенттер кичине эле чет элдиктердин тиешеси бар үйлөрдү талкалап жатышты. Юсуфтун үйүнүн жанында жапондор жашашчу. Алардын кесепетинен Юсуфтун үйү да жабыр тартты. Бирок Юсуф үй бүлөсүн ага чейин эле шаардын четиндеги Хахардын үйүнө көчүрүп барганга үлгүрдү.
Бирок ошол тополоңдо Юсуфтун жергиликтүү товарлар менен бирге чет өлкөлүк товарлар сатылган 2 соода түйүнү өрттөнүп кетти. Юсуф шаардагы абал турукташып калган кезде Хахардын үйүнөн анча алыс эмес жердеги суунун жээгинен жер тилкесин сатып алып, өзүнө үй кура баштады. Жаңы төрөлгөн Фатимага 4 ай болгондо алар жаңы үйгө көчүп барышты. Үйүн керектүү буюмдар менен жабдып алган Турсун кыздарын тарбиялоо менен алектенип жатты. Жакшы тынч элек абалдан чоочулаган Муваза шаарга чыкпай жүрүп, акырында отуруп үй бүлөлүк бизнестен да четтеди. Анын ордуна барып, күйөөсүнө жардам бергиси келген Турсундун сунушун күйөөсү кабыл алган жок. Юсуф таң аткандан каш карайганча жумушта эле. Эки жакка чыкпаган күндөрү эртең менен кыздары менен ойночу. Ал кыздарын жонуна отургузуп алып, үйдү үч көтөрүп, ызы-чуу түшүп эле жатып калышчу. Мындай оюнга моокуму канган кыздары атасын кое бербей, жыргап ойношчу. Ал балдары менен ойногон бул оюнду бала менен дарылануу деп да койчу. Турсунга шаардын сыртындагы жашоо аябай жакты. Өзүн да мурдагыдан жакшы сезип, балдар үчүн да таза ва пайдалуу экенине көзү жетти. Шаардан алыс болгондуктан ызы-чуу да азайды. Шаардагы үйүн кайрадан оңдоп түздөп чыгышты. Турсун аны жасалгылоо үчүн убактысын да, күчүн да аяган жок. Эмеректер, килемдерден өйдө жаңы сатып алууга туура келди. Анткени студенттердин көтөрүлүшү башталганда буюмдарын алып чыга албай калтырып кетишкен. Анын баарын талкалап салышыптыр. Үйдү оңдошкондон кийин кадимкидей жайлуу боло түшкөн үйгө Юсуф картаң боонун жардамы менен иштен кеч чыккан күндөрү көбүрөөк түнөп калчу болду. Бир күнү Турсун шаарга чыгып, өзүнө керектүүлөрүн сатып алган соң Сүүлиге жолугуша кетүүнү чечти. Шаардагы үйүнүн алдына токтогон ат арабадан түшкөн Турсундун колунда Амина бар эле. Ал бир кезде «Ада, ада!» деп кубанычтуу кыйкырып, Юсуф жакында эле Европадан алдырган машина тарапка умтулду. Юсуфтун машинасы короодон жаңы чыгып бараткан экен. Турсун арткы отургучунда отурган Юсуфту жана анын жанындагы оозун кыпкызыл кылып боегон бир аялды көрүп калды. Таң калып элейген өзүнө, ыйлаган кызына карабай, машина жанынан токтобой өтүп кетти. Турсун күйөөсү аларды көрсө да көрмөксөн болуп, атайын өтүп кеткенине көзү жетип турду. Күйөөсүнүн жанындагы аял Бейжин театрында арткы пландагы ролдорду аткарган Сюйини деген артист эле. Жаңылбаса, ал аял Турсундун өзүнөн 10 жаштай улуу болчу. Сюйини деген ысым таланттуу дегенди түшүндүрөт. Турсун Муваза экөө акыркы көргөн спектаклдеги анын ойногонун көргөндө атына заты жарашпай турганын айтып күлүштү эле. Сюйини чындыгында таланты жок болчу. Үйгө кирген Турсун Бодон бул аял алардын үйүндө эмне кылып жүргөнүн сурады. «Билбейм айым», деп көзүн ала качты ал. Уктоочу бөлмөдөн аны бир нече буюмун таап алды. Өз көзүнө өзү ишенбей, жууна турган бөлмөгө кирип, суу куюлчу тешикке оролгон аялдын узун чачтарын көрдү. «Бо, айтчы мага, бул аял менен менин күйөөмдүн ортосунда эмне бар? Биздин үйгө көп келеби?» деп сурады кайрадан үй кызматчысынан. Анын «Билбейм айым», деп жооп берерин алдын ала билип турса да. Итиркей келип капаланган ал Аминанын курсагын тойгузган соң карап тур деп боого тапшырма берди да көз жашын аарчыган бойдон Сүүлиге чуркады. Эшикти Сүүлинин бойго жетип калган баласы ачты. Апасы бир жака иштери менен кетип, үйүндө жалгыз өзү эле экен. Курбусунун үйүндө андан ары кандай кылсам деп бир азга отурган соң ой баскан боюнча коштошконду эсинен чыгарып бет келди туруп жөнөдү. Муваза Турсун бир нерсеге капа болуп келгенин дароо байкаса да унчукпады. «Башым ооруп турат» деп баш ооруга шылтоо болгон Турсун бөлмөсүнө кирип кетти. Ал тигил аялдын алдында өзүн аябай басынтып койгон күйөөсүнө ызасы кайнап жатты. Ыйлаган кызын көрүп, кантип токтобой койду деп кыжырланды. Турсундун абалына тынчсызданган Сүүли ошол эле күнү келип жолугуп, аны шектүү ойлорун бекемдеди.
Ал Юсуф жарым жылдан бери Суини менен ачык эле жолугушуп жүргөнүн, ага кымбат баалуу белектерди сатып берип, кымбат ресторандарга бирге барышаарын айтты. Ал аялдын коомдо өзүн алып жүргөнү көбүнө жакчу эмес. Бул бети жок ач көз аял. Албетте, боектордун бетине кабат-кабат жапкан упаанын жардамы менен сулуусунуп жүрөт. Бирок ал сенин чыпалаңа да тең келбейт. Юсуф кантип ал аял менен жолугуп жүрөт болду экен? Деди Сүүли, таң калганын да, жийиркенгенин да жашыра албай. Юсуф үйүнө бул окуядан 2 күн өткөндөн кийин келди. Ошол аялды кантип биздин үйгө алып келдиңиз? Ыйлап жаткан кызыңыздын жанынан кантип өтүп кеттиңиз? Деп кыйкырды Турсун, араң-араң көз жашын тыйып. Мен сенин алдыңда да, башкалардын алдында да өзүм кылган ишим жөнүндө айтып бергенге милдеттүү эмесмин, деп жооп берди күйөөсү Орой. Эгерде сиз ал аялды алам десеңиз, мен каршы болмок эмесмин. Биз жакта эркектер 2ден аял алышат, бирок сиздин бул жоругуңуз арамдык жана ыпластык. Аны мыйзамдуу түрдө 2 аял кылып алыңыз. Ошондо сиз жараткан Алланын алдында да бузукулук кылбай, менин да, кыздарыңыздын да алдында ак болгон болосуз. Мага акыл үйрөткөдөй сен кимсиң? Кантип жашашты мен сенден сурабайм, деди ал ызырына үнүн бийик чыгарып. Ушинтип айтты да, алдынан чыккан эжеси Муваза менен учурашып да койбостон өз бөлмөсүнө кирип кетти. Эртең менен эч нерсе болбогондой кыздары менен күндөгүдөн көбүрөөк ойноп, тамтуң басып калган кичинекей Фатиманы көрүп кубанып отурду. Андан кийин кайра бир нече күн үйүнө келген жок. Муваза өзү эмне болгонун билип калган экен. Эмне кылабыз? Аялдардын пешенесине ушундай жазылыптыр да. Бирок эч бир камсанаба сени. Сени, балдарын таштап эч жака кетпейт. Бир аз чыдап кой, деп келинин сооротtu. Турсунга бир аз эмес көпкө чыдоого туура келди. Суини алардын шаардагы үйүнө биротоло жайгашып алып, өзүн кожойке сезе баштады. Сүүлиден ал үйгө коноктор көп келерин, таң атканча үйдү үч көтөрүп ызы-чуу болуп, ичип жеп сайрандашаарын угуп жүрдү. Бир жолу ал Муваза менен Юсуфтун сүйлөшкөн сөздөрүн угуп калды. Юсуф, мен сени кенедейиңен багып чоңойттум эле. Адамкерчиликтүү, жакшы адам болсо экен деп тилечү элем. Сенин кылган жоруктарың менен менин акылыма сыйбай турат. Ал аялды ташта, ал сага жамандык гана алып келет. Мен аны сезип турам. Жеже, мени түшүнчү. Мен Суини жок жашай албай калдым окшойт. Өзүмдү аны менен бактылуу сезем. Мен аны таштай албай калдым. Эл айта берет, эч кимисине ишенбе. Ал жакшы аял. Турсунчу, балдарыңчы, сен аларды ойлодуңбу? Ооба, ойлодум. Мен аларды таштабайм да. Турсун ал такыр башка. Ал кооз, сулуу, назик фарфор идиштей. Ага сырттан гана суктанып туруу керек дей. Колуң тийсе эле сынып кетчүдөй. Мен аны менен такыр тил табыша албай койдум. Балким эркек бала төрөп берсе, Суини менен ажырашам. Ушул сөздөрдү уккандан кийин гана Юсуф өзүн аял катары сүйбөй турганын түшүндү. Мен өзүмчү, мен аны сүйөмбү? Деп суроо берди өзүнө өзү. Ал ушул кезге чейин аны сүйөм го деп ойлочу. Көрсө, ал качандыр бир кезде ата-энесине жардам берген үчүн ыраазы болуп, өзүн аны сүйөм деп көндүрүп келген окшобойбу? Ушунча жыл бирге жашап жүрүп, экөө бири-бирине өздөрүнүн сезимдерин айтышкан эмес. Юсуф аны балдарынын энеси катары, эркекке керек болчу аял катары гана алып жүргөн турбайбы? Ал өзүн аябай аяп, өкүнүчкө батты. Ичиндеги бир нерсе үзүлүп кеткендей болду. Балким ушул кезге чейин Юсуфка карата болгон бир сезиминин учкунун ушунчалык аракеттенип, өчүрбөй үйлөп, күйгүзүп келаткан жүрөгүндөгү бүлбүл жанган чок жалп өчтүбү чын эле. Турсунга Суини пайда болгондон бери Юсуфтун жакшы жана жаман жактары экиге бөлүнүп, оркоюп чыгып калгандай көрүндү. Жакшы Юсуф үй бүлөсү менен жашап, балдары менен сүйлөшүп жүрдү. Жаманы ойношунун чөйрөсүндө жашап жатты. Ал күйөөсү аябай кыйналып жүргөнүн көрүп турду. Бир жагынан үй бүлөсүн багып,
Экинчи жагынан ач көз ойношунун айткандарын аткаруу үчүн баш көтөрбөй иштеп жатты. Акыркы жылдары илмейип, арыктап, карып кеткендей көрүнгөн күйөөсүн ичинен аяп кетти. Юсуф достору менен жолугушууга барганда мурдагыдай эле Турсунду ээрчитип барып жүрдү. Акыркы кездерде апийим ага жардам берип жаткандай, аны чеккенде кайгы капасынын баары унутулуп калгандай сезиле баштаганын байкады. Ошондуктан апийимди башкаларга караганда көбүрөөк чеге баштады. Ал аялдардын ар кандай суроолорунан, Суини жөнүндө кезектеги окуяларды, ар кандай кеңештерди уккандан тажап, эртерээк эле кыжаалат ойлордон арылганга ашыкчу. Анан эмнегедир өмүрүндө бир жолу көрсө да эсинен кетпей калган шайыр жигит Бейшени көп эстечү болду. Турсундун көз алдында анын элеси гана эмес, денесинин жыты да сезилип кетчү. Ал анын кучагындагы Юсуфтун денесине эле эмес, кийген кийимине, үйдөгү буюмдарга да сиңип калган Суини себинчү атырдын жытын күйөөсүнүн денесинен искейген сайын өзүн Бейшенин кучагында жаткандай элестетип кетчү. Бейше жөнүндө ойлоп уктап, өзүнүн анын кучагында элестетип, ой кыялында болсо да күйөөсүнүн көзүнө чөп салып, андан өч алып жаткандай сезип кетээр эле. Өзүнүн көп жашылуу Юсуфка күйөөгө эрте берип койгон ата-энесин эстеген сайын аларга таарынычы ашып ташып чыкчу. Чоңоюп эс тарткандан кийин атасы аны сатып жибергенин түшүнүп отурат. Эгерде өз мекенинде болгондо тагдыры таптакыр башкача болмок. Кедей болсо да өзүнө тең, ички дүйнөсү, тарбиясы, өзүнө жакын жаш жигитке сөзсүз жолугуп, бактылуу жашамак беле. Ким билет? Кедей болсо эмне болуптур? Кедейлик бул уяла турган нерсе эмес. Мына, ал үй бүлөсүнөн алыс, бөтөн эл, бөтөн жерде бай жашайт. Бирок ага байлыгы эмне бере алды? Бир нече жаңы көйнөгү бар. Башкаларга салыштырмалуу жашоо шарты жакшы. Болгону ошо. Ал бул жерде эч ким эмес. Күйөөсү анын ою менен эсептешип да койбойт. Кайгы капасын айтып, бөлүшө турган жакын сырдаш адамы да жок. Юсуф Суини менен мамиле түзгөндөй 3 жылдан өткөндөн кийин бир күнү үйүнө демейдегиден эрте келди. Өңү кумсарып, кебетеси алсыз эле. Сыркоо болуп калдым деди. Ырасында эле бутуна араң турат. Турсун ага чечингенге жардам берди эле төшөккө жаткырды. Күйөөсү айткысы келбеген бир олуттуу окуя болгонун дароо сезди. Турганга дарманы жок. 2 жумадай төшөктө жатты. Ал күндөрү Турсун Мувазанын өтүнүчү боюнча бир нече жолу шаарга барып, түшкөн акчаларды чогултуп, соода түйүнүн текшерип келип жатты. Ошондой кезектеги барышында Сюлиге жолугуп, Бейжиңде кеңири талкууланып жаткан Юсуф жөнүндө акыркы жаңылыктарды угуп келди. Болжону менен бир ай мурун Суини бир америкалык менен анын мекенине, балким Европагабы айтор качып кетиптир. Юсуф полиция менен артынан кубалап жетпей калган экен. Куугунчулар артынан барганда качкындар түшкөн корабль Шанхайдын жээгинен узап кетиптир. Ал америкалык киши менен Суини Юсуфка жолукканга чейин эле мамилелеш болуп жүргөнүн элдин баары билишчү. Менимче ал менин күйөөмдүн ири суммадагы акчасын кошо алып кеткен окшойт. Болбосо полицияга эмнеге бармак эле, деп Турсун ичинен бүтүм чыгарды. Турсун адегенде буга табасы канып, кубанганын жашыра алган жок. Ал курбусу Сюли менен бул жаңылыкты аябай талкуулады. Үйүнө келатып жолдон бул окуя жөнүндө кабардар экенин кантип Юсуфка билдирсем экен деп башы катып келатты. Өзүнүн аябай алсыздыгын, жабыркаган абалын эстегенде көзүнөн жаш тегерене түштү. Юсуф дагы ал кандай азап чексе, ошондой азап чегип, жүрөгү ооруп кыйналганын сезип, билишин каалап жатты. Босогону аттаганда эле Юсуф Фатиманы ушундай бир сүймөнчүк менен кийинтип жатканын көрдү. Анан Аминага карап, анын кезектеги суроолоруна жооп берип, чекесинен сылап жыттап койду. Турсун үн сөзсүз аларды караган боюнча каалгага жөлөнүп ойго чөмүлдү. Азыркы көргөнү анын мурунку оюн түп тамырынан бери өзгөртүп жиберди. Юсуф менин балдарымдын атасы, аларга керек адам. Ага тиешелүү нерселердин баары менин кыздарыма да тиешелүү деп ойлоду ал. Ойношу качып кеткенден кийин
күйөөсү кандай оор абалда жүргөнүн көрүп билип туруп, анын бактысыз абалына күлүп, курбусуна кошулуп шылыңдаганына өкүнүп калды. Мындан кийин абайлап жүрүш керек экен. Юсуф экөөбүз кантсе да бир үй бүлө эмеспизби, деди ичинен. Турсун Бейжиңге дарыгерге көрүнгөнү барып, боюнда бар экенин укканда кайгыра түштү. 3 жыл мурда Юсуфтун эжеси Мувазага эгерде Турсун эркек төрөп берсе, Суини таштамакмын деп айткан сөзү эсинен чыга элек болчу. Таарыныштын тагы дароо эле кете койбойт тура. Азыр ошол сөздөрү кылт этип эсине түшкөндүктөн Мувазага да, күйөөсүнө да айткысы келбей турду. Ал дагы бир бала төрөгөндөн заарканып кетти. Айрыкча күйөөсүнө жагалдангансып, эркек бала төрөгүсү келген жок. Ал айласы кеткенде кыз эле болуп калса экен деп тилеп да жиберди. Демейде оор көтөрчү эле бул жолу негедир жеңил жүргөнүнө таң калды. Турсундун тегерек тартып бараткан ичин көргөндө Муваза Суини кеткенден бери өзгөчө мээримдүү жар, сүймөнчүктүү ата болуп калган Юсуфка өзү айтты. Дагы бир балалуу болоорун укканда кубанычы коюнуна батпаган Юсуф жумуштан демейдегинен эрте келип, Турсунга, кыздарына мурдагыдан да жакшы көңүл бура баштады. Муваза жаңы жылга аз калганда Юсуфтан жакын адамдарды чакырып майрам уюштуруп берүүсүн өтүндү. Майрам чынында эле аябай көңүлдүү өттү. Айрыкча балдар аябай чер жазышты. Коноктор тарагандан кийин Муваза Юсуф менен Турсунга: "Мен эми чындап эле бактылуумун. Кудайга үнүм жеттир. Ыраазымын, эми баары жакшы болот" деп ыраазычылыгын билдирди да уктап салайын деп өз бөлмөсүнө кетти. Эртеси эртең менен Юсуф эжесинин муздап калган денесин көрдү. Төшөгү да уйпаланбай, жакшынакай бойдон экенин көрүп, кыйналбай эле уктаган боюнча түбөлүк уйкуга кеткен экен деп билишти. Юсуф жалгыз эжесинин зыйнатын жогорку деңгээлде уюштуруп, акыркы сапарга татыктуу узатты. Кайнэжесинен аябай көнүп калган Турсун үчүн жашоо эми таптакыр кызыксыздай сезилип калды. Бейжиңге келгенден баштап дайыма бирге жүргөндүктөн Муваза жок өзү биринчи жетим калгандай туюлду. Чынында Муваза 12 жашынан баштап ага өз энесинин ордун баспады беле. 1923 жылдын думуктурган аптаптуу жайында толгоосу башталган Турсундун жанында башын жөлөгөн жакын адамы болбоду. Бала төрөткөн аначыга жөнөтүп, жарым сааттан кийин балык канактай уул төрөдү. Мындайда Муваза сөзсүз шаарга Юсуфка сүйүнчүлөп киши жиберчү эмес беле. Турсун да дегенде ошентейин деп ойлоду да, бирок ал оюнан тез эле айныды. Жумуштан кайткан Юсуф бөлмөсүнө Амина киргенде кийимдерин которуштуруп жаткан. "Ата, биздин эми кичинекей бөбөгүбүз бар. Анын аябай түрү суук экен. Сен баары бир Фатиманы көбүрөөк жакшы көрөт болушуң керек", деди ал атасына. "Амина, эмне дедиң? Дагы бир кайтылачы?" "Бөбөгүмдү айтып жатам. Ал апамдын жанында жатат." "Апамдын жанында жатат дейсиңби? Кана, барып көрөлүчү. Ал ким болду экен?" "Эмне мага кабар айттырган жоксуң?" Юсуф босогону аттай электеле суроо узатты. Андан соң эңкейип Турсунду, анан уулун өптү. "Тобокелдикке барыштын кереги жок болчу. Бир нерсени сезгендей, эртеден бери эле жүрөгүм опку болуп жатты эле. Төрөттөн кыйналган жоксуңбу?" "Ооба, баары жакшы. Атын ким деп коебуз?" деди Турсун. "Юнус" деп кыйкырды Амина. Атасы ооз ача электе. "Муваза айы менин Юнус деген бөбөгүм болот деп айткан." Юсуф менен Турсун бири-бирине таң калыштуу карап калышты. Андан соң Юсуф кызына карап жылмая: "Албетте, сенин бөбөгүңдүн аты Юнус" деди. Юсуфтун көзү илинип баратканда Аминанын "Ада, мен сени менен жатайынбы?" деген үнү угулду. Анын артынан Фатима кирди. Муваза каза болгондон бери Турсун кыздарын өз бөлмөсүндө жаткыра албай убараланды. Кыздары келгенде Юсуф ордунан туруп, боону ойготту да кыздарына төшөк салдырды. Атасынын жанына жайгашкан кыздар эми жомок айтып берүүсүн талап кыла башташты. Юсуф мурда эч качан балдарына жомок айтып берген эмес. Ал
Илгери кичинекей кезинде Муваза экөө базардын жанындагы кичинекей бөлмөдө жашап жүргөндө өзүнө айтып берген сыйкырлуу бир окуяны элес булас эстей албай көпкө убараланды. Эжеси ага күндө кечинде каардуу ажыдарды кичинекей кылыгы менен өлтүргөн бала жөнүндөгү жомокту айтып берер эле. Ал жомоктогу бала чоңдор өздөрүнүн чоң кылыктары менен өлтүрө албаган каардуу ажыдарды кичинекей кылычы менен өлтүрө чапканын, анткени баланын кылычы сыйкырдуу болгонун, ал сыйкырдуу кылычты балага сыйкырчы атасы белекке тартуулап, өзү болсо алыска ажыдаарлардын уйгун өлтүргөнү кеткенин эжеси күндө кечинде кайра айтып бергенден тажачу эмес. Юсуф бул жомокту таптакыр эсинен чыгарып койгон экен. Бүгүн кыздарына Мувазанын жомогун айтып берип жатып, аны эжеси өз оюнан эле чыгарып айтып бергенин түшүндү. Ал эжесинин жомогун угуп жатканда өзүн ошол кичинекей баатыр бала сезип, оор тапшырманы аткарганы кеткен атасы алыстан сөзсүз кайтып келет деп ишенчү. Мувазанын жомогу аяктаганда ал өзүнчө жатып алып, кыялында ал жомокту улантып кетчү. Мына колуна чоң сыйкырдуу кылычын алып баатыр атасы келатат. Анын күчтүү, карылуу денесинен тараган нурлар туш-тушка чачырап турат. Ал эңкейип жерден Юсуфту алат да бооруна бек кысып, экөө андан ары жөнөйт. Базарда отурган күндөрүндө ушул жомок ой кыялынан кетчү эмес. Базарга келатканда жолдон таап алган кичинекей чыбыкты кылыч деп элестеткен ал күнү кечке көзүнө көрүнгөн буюмдардын баары, мейли ал отургуч болобу, же текченин буттары болобу, же жашылча салынган мүшөк болобу, айтор эмнени көрсө ошонун баарын ажыдаар деп чаап өлтүрүп жеңип чыкчу. Ким билет, балким ошол эжесинин жомогу ага ата-энесин жоготкондо да жардамга келип, ал тургай турмуштагы оор кырдаалдарды жеңгенге да үйрөткөндүр. Ал эжесин эстеп, кыздарына айтып берген өзүнүн жомогу болсо керек деп ойлоду. Кыздары тез эле уйкуга кетти. Юсуф кирпи кирмебей көпкө жатты. Турсун толгоосу башталганда эмне үчүн ага киши жиберген жок? Сөзсүз билдирип кой деп суранбады беле? Балким ал дагы эле кечире элек болду экен. Мен аны эч качан түшүнбөйм го. Мурда Муваза ага кайсы учурда эмне кылышты алдын ала айтып турчу эмес беле? Турсун андан көрө Суини сыяктуу ачык айрым, бетке чабар болсо жакшы болмок. Ал өзүнүн оюндагыдай болбосо, идиштерди талкалап ызы-чуу салмак. Бирок оюндагысы ишке ашкан соң андан мээримдүү, андан сонун адам жок болуп калчу. Ал ачык айрым, ак көңүл, тонуп кетмек тургай, калп айтканды да билбеген дили таза периштедей сезилчү. Балким ал ак эткенден так этип кетүүнү каалаган Америкасына аны менен бирге кетип калса болот беле? Эми өкүнгөндө эмне? Эгерде Турсун жана балдары болбогондо, балким кетип деле калмак. Суини менен эмнеге эртерээк жолукпады экен? Ал канча жыл жалгыз бой жүрбөдү беле? Юсуфтун көкүрөк тушу мыжыгып, оор дем алды. Кой, Кудайга күнөөкөр болбоюн. Мага уул берген жаратканга 1000 мертебе шүгүр. Эми калган өмүрүмдү уулума арнайм, деп ойлоду. Турсунга үйлөнбөй эле койсом болмок экен. Ортодогу жаш айырмачылыгы баары бир билинбей койбойт тура. Балким баарына өзүм күнөөлүүдүрмүн. Ага туура эмес мамиле кылып жаткан жокмунбу? Уйкусу качып, туш тарапка чабыттаган ойлору аны семиречеге бурду. Бул жака жеткен сөздөргө караганда, анда жумушчулардын жана дыйкандардын бийлиги орногон эмиш. Байлардын жерин, малын жана башка оокаттарын тартып алып, өздөрүн чет өлкөлөргө кууп чыгышыптыр. Юсуф ал жерди ошол эле жердеги кедей кымбалдарга бербесе, ал жер кимдики болуп калганын түшүнбөй башы маң. Жерди багып барктаган ээси сөзсүз болушу керек. Болбосо анын кайтарымы болбойт. Эгерде байлар жок болсо, кедейлердин баарына ишти ким берип жатат? Байлары жок, жалаң гана кедейлер жашаган өлкөнүн келечеги кантип болсун? О, жараткан, ушундайда балекетиңден сактай көр. Кытайда да тынч болбой калбадыбы? Элдин арасындагы күбүр-шыбыр кептирге караганда, Сунь Яцен Гоминдандын атынан Кытайда коммунизм куруу жөнүндө Москва менен келишим түзүлгөн экен.
Элдин баары Гоминдан жапон интервенттерге каршы күрөшүп жатат деп ишенишкен эле. Ушундай болуп кетет деп эч ким күткөн эмес. Кудай өзү эле сактасын. Ар кандай кырдаалдарга даяр туруш керек. Кандай болуп кетерин эч ким билбейт. Юсуф капысынан эле кабатырланган жок. Кытайдагы акыркы 2 жыл аябай кооптуу болуп, өлкөдөгү саясий абал жыл сайын татаалдашып бараткан эле. Маал-маалы менен көтөрүлүштөр, тополоңдор чыгып, өлкөнүн баардык аймактарындагы эл менен бийлик ортосунда нааразычылыктар пайда боло баштады. 1926 жылы Гоминдандын улуттук революциячыл армиясынын аскерлеринин түндүк Кытайга жасаган жүрүшү өлкөдө жарандык согуштун отун тутантып, ал өлкөнүн саясий жана экономикалык абалына таасири тие баштаган. Өлкөдөгү кырдаал татаалдаша баштаганын, жылдан жылга кыйын болоорун алдын ала көрө билген Юсуф 3 соода түйүнүн сатып жиберди. Анын 3-өө 7 жыл мурда студенттердин жүрүшүндө жабыркап калган эле. Ал кандайдыр бир саясий толкундар болуп кетсе, жанында болоюн деген ойдо үй бүлөсүн кайрадан шаарга көчүрүп келүүнү чечти. Өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн ал Бейжиңден дээрлик эки жакка чыкпай калды. Юсуф бир нече күнгө катуу сыркоолоп жаткан бир тууганын көргөнү Чаншыга кеткен. Боонун жоктугунан пайдаланууну чечти. Боо кеткенден эртеси күнү Юсуф башка кызматчыларын эрте кое берди. Балдар уктап калганда Турсун менен өлкөдөгү кырдаал жөнүндө сөз баштады. Турсун өзү деле абал кандай болуп жатканын көрүп билип жүргөн. Турсун, сен жакшы билесиң. Мен силерде эч нерседен кем болбой бакубат жашаса экен деп өмүр бою жаным тынбай эмгектенип, үй бүлөмдү багып келдим. Азыр өлкө тынч эмес. Бүгүн болбосо эртең бир бале башталып кетиши мүмкүн. Андыктан биз баардыгына даяр турушубуз керек. Биздин үйүбүздүн пайдубалынын түбүндө акча көмүп катып коелу деген сунушум бар. Акчаларды болсо даярдап койдум. Ал жөнүндө экөөбүз гана билишибиз керек. Эгерде мен бирдеме болсом, сен кыйналбагандай болушуң керек. Ал бирдеме дегиси келген Турсунду колу менен жаңсап токтотту да сөзүн улады. Баардыгыбыз Кудайдын алдындабыз. Кудай буйруган күндү көрөбүз. Бирок мен сага жана балдарыма Муваза экөөбүз көргөн күндү көрүшүңөрдү каалабайм. Юсуф 1 сааттан ашык үйүнүн түбүндөгү жерге чуңкур казды да Кытайдын алтын доллары толтурулган кумураны көмүп салды. Эсиңден чыгарба, кумура тикесинен тик турат. Анча деле терең казган жокмун. Болжол менен менин манжаларымдын ортонунун учунан билегиме чейинки аралыктай жерге жайгаштырдым, деп унутпай эстеп калсын деген ойдо Турсунга бир нече жолу кайталап шыбырады да кумураны толтурган соң ал жерде тегиздеп койду. Экөөлөп жуунганга суу ташычу жыгач челекти ордуна коюшту. Аны Турсун үйүн ремонттогондо сыртка чыгарып койсо, үй кызматчысы суу коюп ташый турган идиш кылып алган эле. Бирөө жарым бирдемени шекшип калбасын деген ойдо дагараны суу менен толтуруп коюшту. Боо бирдеме айтмакчы болуп колун жаңсап машинаны токтоткондо Юсуф үйүнөн узап калган эле. Мырзам, кечирип коюңуз, бирок мен сиз менен тез арада көзмө көз сүйлөшө турган сөзүм бар, деди ал Юсуфка кайрылып. Кечке чейин калтырса болбойбу, деди Юсуф. Боо башын чайкады. Ал бир нерсеге өтө кабатырланып турганы кебетесинен көрүнүп турган эле. Юсуф машинасынан сыртка чыкты. Мырзам, мен сизге көптөн бери эле айтайын деп айта албай жүргөм. Айым акыркы мезгилде менден апийимди көбүрөөк сурачу болду. Кыйналып калбагайлы. Эмне дейсиң? Көп сураганда канча жол сурайт? Мурда жумасына 2 жолдан ашык сурачу эмес, эми болсо күн сайын сурачу болду. Рахмат сага, Бо. Мен аны менен кечинде сүйлөшөйүн. Албетте, апийимге берилип кеткендердин аягы эмне менен бүтөөрүн Юсуф жакшы билчү. Ага көнүп алган адам анын кулу болуп калат. Күнү бою өзүн жакшы сезип жүрүш үчүн аны көбүрөөк кошкусу келе баштайт. Эгерде каалагандай тарта албай калса, маанайы чөгүп, эч нерсеге табити тартпай калат. Андан да жаманы апийимдин кулу болуп, ага көз каранды болуп калса, бүткөн бою ооруп, сөөктөрү сынып, кыйналып чыгат. Кыскасы ал адам оңбой калды дей бер. Акырында отуруп ал адамды апийимден башка эч нерсе кызыктырбай калат.
Юсуф эркектерге караганда аялдар апийимге тезирээк көнөт деп уккан. Турсун кантты экен? Юсуф дароо эрте жашында эле апийимдин курмандыгы болгон Турсундун чоң атасын эстеди. Дарыгерге айда, деди ал айдоочусуна. Дарыгер апийимден баш тарта турган дарыны эч ким ойлоп таба электигин айтты. Ар ким өзү каалоосу менен күрөшүүсү керек. Эгерде ал адамдын эркинен тышкары кыйнап, апийимден баш тарттырса, терс натыйжа берерин айтты. Ал Юсуфка аялыңды кичинеден көлөмүн азайтып отуруп, такыр токтот деп, аялыңды өзүң көндүрүшүң керек деген кеңеш берди. Коштошуп жатып, дары чөптөр салынган 2 кагаз баштык берди да, күнүнө 2 жолудан ичир деген сунушун айтты. Маанилүү жолугушууга өзүнүн ордуна Ченгти катышсын деп жиберди да, өзү үйүнө кайтып келди. Юнус менен Фатима бала баккан аял менен үйдүн арткы короосунда ойноп жатышкан экен. Амина өз бөлмөсүндө мугалими менен сабак окуп отуруптур. Турсун өзүнүн төшөгүндө жатыптыр. Ал күйөөсүнүн келгенин сезген да жок. Мырзам, ал аябай суранды, мени жемелегенге чейин барды, деп актанды Бо Юсуфту көрүп. Кереги жок, Бо, мен өзүм күнөөлүмүн. Үйдө апийим кармабай эле койсом болмок экен. Андан көрө мага жардам бер. Мен жалгыз эч нерсе кыла албайт окшойм. Ооба, мырзам. Сиз эмне десеңиз баарын аткарам. Ал деле сиз сыяктуу мага бөлөк бөтөн адам эмес, деди ал капаланып. Эртең мененки тамакты ичип бүткөн соң Юсуф Турсун менен сүйлөшүүнү чечти. Турсун, мен сен үчүн кабатырланып жатам. Сенин апийимге өтө берилип баратканыңдын аягы жакшылык менен аяктабайт. Качантан бери мен үчүн кабатырланып калдыңыз эле? Коркпой эле коюңуз. Мен чоң атамдай болуп Баңгизатка биротоло берилип кете элекмин. Мага ошону эскертип коеюн дедиңиз беле? Ооба, мен сага ошону эсиңе алып коеюн дедим. Кымбаттуум, бул жаман адаттан эртерээк арылышың керек экендигин өзүң деле жакшы билесиң. Мен кечээ дарыгерге барып, сен үчүн дары чөптөрдү алып келдим. Ошолорду ичишиң керек. Дарыгер сага апийимди кичинеден азайта баштасын деп кеңеш берди. Мен сага бир күнгө кармаганга жеткидей калтырып кетем. Акырындап ал илдеттен кутуласың. Чектен өтүп кетпе. Өтүп кетсең ал жактан кайтарга жол жок экенин эсиңден чыгарба, деди ал оор үшкүрүнүп. Мен акча табам деп апийим сатып көптөгөн адамдарга кайгы алып келгениме аябай өкүнөм. Мен айыптуумун. Ушул күндөн тартып апийим сатпайм деп сөз берем. Ал Турсунду кучактап өптү да, менин сүйүктүүм, мен сага аябай жардам бергим келет. Сен балдарың менен бакубат жашоодо жашашыңды каалайм. Суранам сенден. Өзүңдү жана балдарыңды азап чектирбе. Сен али жашсың. Алдыда дагы жакшылыктар көп болот. Апийим сага эч жакшылык алып келбейт, деди. Юсуф ошол күнү чын эле сатыкка деп коюп койгон апийимди өрттөп салды. 1928 жылдын башында Бейжинде аскердик төңкөрүш болду. Гоминдан аскердик өкмөттү кулатты да, өзүнүн принциптери боюнча кайра курууну баштады. Ал эл үчүн деген уран менен байлардын байлыктарын тартып ала баштады. Каршы чыккандарды аяосуз атып өлтүрүп жатты. Юсуфка шаарга калган опурталдуу эле. Ал тез арада каякка качып барып баш калкалаш керектигин ойлоно баштады. Алардын шаардын четиндеги үйүндө улуттук революциялык армиянын штабы жайгашты. Ал үй бош болгондо деле ал жака барууга болбойт эле. Өлкөнүн түштүгүндө коммунисттердин жетекчилиги астында дыйкандар көтөрүлүшү башталып, түндүк жагынын көпчүлүк бөлүгүндө Гоминдандын бийлиги орноду. Түн киргенде Юсуф Ченг менен Бонун жардамы менен арабага анча-мынча буюмдарын жүктөдү да, балдарын жана аялын алып Ченгтин коштоосунда түндүк жака, Монголия тарапка бет алды. Андан ары Үрүмчүгө барып, үй бүлөсү менен ошол жакта жайгашууну ойлоду. Ченг чек арага чейин жеткирип, ошол жерден чек арадан коштоп өткөрө турган адамдарды таап берүүгө жардамдашмак. Эртеси күнү кырдаалды изилдеген соң, алар Монголияга кайрылбай эле түз эле Үрүмчүгө жол тартмай болушту. Бактыга жараша жолдо аскерлер жок экен. Ченг аларды Үрүмчүгө чейин жеткирип барууга макул болду. Калк жайгашкан жерлерди айланып өтүп, түнөгөнү гана токтобосо, тынбай көпкө жүрүп олтурушту. Юсуф көсөмдүк кылып,
Бейжиңден өңгү жерлерде урунбаш үчүн арабанын баардык дөңгөлөктөрүнө ийилгич пружина орноштуруп койгону жакшы болуптур. Көбүнчө ачык асман алдында түнөп жатышты. Алар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн өздөрүндөй болуп жер которуп келаткан качкындарга жакын жайгашканга аракеттеништи. Жолдо эң эле кыйналган Турсун болду. Ал өзүнүн көкүрөгүндөгү уйгу туйгудан жана бүткүл денеси сынып ооруп жаткандыктан өзүн аябай жаман сезип келатты. Юсуф анын абалын жеңилдетиш үчүн маал-маалы менен бир чымчым апийимди сууга аралаштырып, жыты жагымсыз суюктукту ичирип жатты. Юсуф менен Ченг Үрүмчүнүн чет жагынан ижарага берилген чакан бир үй табышты. Чоң алма бактын ортосунда жайгашкан ал үй жергиликтүү уйгурга тиешелүү экен. Бир катар тизилип өскөн бактардын ортосунда пияз, баклажан, калемпир жана башка жашылчалар өстүрүлүптүр. Жаш курагы Юсуф менен курбалдаш Акрам деген кожоюну мүнөзү токтоо, жакшы адам экен. Чаң ызгыган бозомтук узак жол жүрүп чарчагандар үчүн бул жер өзүнчө эле бейиш сезилди. Айрыкча шаарда өскөн Амина үчүн өзгөчө бир ажайып көрүндү. Мөмөсү шак ийилип төгүлгөн бактарактар, ар түрдүү даамы бар мөмөлүү өсүмдүктөр ага өз алдынча эле эч кимдин багуусу жок эле өсүп жетилгендей туюлду. Шартка жараша карапайым жашоого туура келгендиктен Турсун үй кызматчысы жок эле өзү үй оокаттарын жасай баштады. Бой жетип калган Амина энесине жардам берип жатты. Тамак ашты үй ээсинен сатып алып турушту. Юсуф Бейжиңдеги саясий кырдаал тынчыганча ушул жерде күтө турууну чечти. Ал бойго жетип калган Юнус жана Фатима менен бак аралап сейилдеп, же болбосо бакчанын аягындагы чоң үйдө үй бүлөсү менен жашаган Акрам менен баарлашып убакыт өткөрүп жатты. Ошентип алар ал жерде 4 айдай жашап калышты. Бир күнү кечинде алардын үйүндө баш багып калган Акрам үрөй учурган жаңылык угузду. Бул жерден 2 күнчөлүк жолдогу айылда Дыйкан кыймылы деген уюмга бириккен томаяктар тополоң уюштуруп бийликти басып алышыптыр. Алар топтошуп алып өздөрүнүн тыңыраак жашагандардын жана 50 му жерден көбүрөөк жерге ээлик кылгандардын үйлөрүн талкалашып, малдарын союшуп, азык-түлүктөрүн тартып алышып, мас болуп чардашып, кээ бирлери аялдарга кол салганга чейин барышыптыр. Алардын мылтык менен атып да токтото алышпаптыр. Эч кимге баш бербей эсирген башкесерлер биз жака келатышат окшойт, деп Акрам чөнтөгүнөн жүз аарчысын алып, толкундангандан тердеп чыккан чекесиндеги терин сүрттү. Юсуф, силерге бул жерде калганга болбойт. Мен айрыкча сенин балдарың үчүн чоочулап турам. Биз коргонуу уюштурабыз. Ал жапайы тополоңчуларга каршы күрөшүүгө эркектерди чогултабыз. Биздин томаяктар да аларга кошулуп кетеби деп кооптонуп турам. Биз дагы курал жарак табышыбыз керек. Ал аягы эмне менен аяктарын бир жараткан Алла өзү билет. Ошондуктан силер бул жерден кетишиңер керек. Юсуф бир азга ойлоно түштү да, андан соң каяка качабыз? Баардык жерде тополоң, башаламан. Демек биздин бешенебизге жазганы ошол. Ажалыбыз томаяктардын колунда болсо арга жок, деди. Акрам: мен жакында эле бир дунганга жолуктум. Ал Семиречиде жашоо оңоло баштады дегенсиди. Ал жакта кедей кемгалдар жеңип, бийликке келиптир. Бирок андан көпчүлүктүн турмушу оңолуп деле кетпептир. Эми ар бир улут, кыргыз, казак, өзбек улуттары өзүнүн республикасына ээ болуптур. Коммунисттер Түркстанды 3 мамлекетке бөлүптүр, дешти. Балким ошол жака ооп кетерсиңер. Алар силерди кабыл алат болуш керек. Ойлонуп көргүлө. Ал жакта силердин тууган уруктарыңар бар да. Эртең мененкиге чейин ойлонгула. Эгер кетебиз десеңер, мен силерге чек арадан өткөнгө жардамчы таап берем. Өзүңөр чечкиле. Биздин үйүнөн кубалап жатат деп ойлобогула, деди. Ал кеткенден кийин Юсуф менен Турсун көпкө чейин баш катырып ойлонуп отурушту. Бул жерден жашап жаткандын өзү эле аларды да байлардын катарына кошоорун, демек сөзсүз жапа чегишерин түшүнүп турушту. Ташкентке кетсекпи? Коммунисттер базарларды жаппаса керек. Тамак аш дайыма керек да. Мен ал жактан жумуш тапмакмын. Ташкентке эмнеге бармак элек? Андан көрө Ысык көлгө менин туугандарыма барганыбыз оңго.
Ооба Ада, ысык көлгө баралычы. Мен өмүрүмдө бир да жолу тайыне таятамды көрө элекмин. Аларды аябай көргүм келип жатат, деди. Таятам бери уктабай, алардын сөздөрүн тыңшап ойго жаткан Амина сөзгө аралашты. Юсуф менен Турсун түнү бою кирпик какпай чыгышты. Ар кандай ойлор менен түйшөлгөн Юсуф: "Сеники туура, сенин ата-энеңдикине баралы. Ал жактан шартка жараша көрө жатарбыз", деп чечим чыгарганда таң али ата элек эле. Турсун буюмдарды салыштырганга жардам берсин деп Аминаны ойготту. Юсуф болсо ат арабаны даярдоого короого чыкты. Алар жыйналып бүтүп, эртең мененки чайларын ичип отурганда Акрам келип калды. "Кетүүгө камдана баштадыңарбы? Семирей чегеби?" "Ооба, ысык көлгө." "Жакшы болуптур. Мен да бул чечимиңерди туура деп ойлойм." "Рахмат, Акрам. Чынын айтсам, мага ушул жер аябай жакты эле. Таң калыштуусу, мен негедир өзүмдү ушул жерден чыныгы бактылуу сездим. Балким мен эс тарткандан баштап, эс албай иштеп жүрүп, ушул жерге келгенде гана балдарымдын жанында эс алып, жашоонун кубанычын сезгендей болгондурмун. Силерге Кудай өзү жардам берсин эми. Мен сизге курал жарак сатып алганга акча даярдап койдум. Бир 10 чакты мылтык сатып алганга жетет деп ойлойм. Менден жардам болсун", деди Юсуф. Акрам ага чексиз ыраазы болду. Чынында эле бул алар үчүн эң чоң жардам болмок. Ал өзү убада бергендей Юсуфтун үй бүлөсүн Турпанга чейин жеткире турган ишенимдүү адам таап берди. Андан тышкары анын арабекечи ысык көлдөн өзүнө чейин жеткирип бармай болду.